Салам достор. Бүгүнкү видеодо биз предлогтордун экинчи бөлүгүн карап өтсөк. Өткөн видеодо биз баягы мейкиндикте буюмдун, заттын, ордун билдирүүчү предлогторду карап өткөнбүз. Бул ичинде, сыртында, жанында, астында, үстүндө, аркасында, тегерегинде деген предлогторду караганбыз. Бул сабакта болсо баягы затка караштуу, жандуу затка, ошондо адамга болобу, бул жерден кыз менен баланы көрүп жатасыздар, ошого караштуу кээ бир предлогторду дагы карап өтсөк, булар дагы биздин жашообузда, сүйлөгөн речибизде өтө керектүү болот. Биринчиден тааныштырып өтсөк, бул Маша деген кыз, ал эми бул Айбек деген бала. Эми ушулар экөө жөнүндө бир аз предлогторду сүйлөм катары көрсөтүп түшүндүрүп кетсем. Биринчиден О дегенди байкап койсок, О Маше. Я хочу рассказать о Маше. О деп окубайм, а Маше деп айтып коем, анткени Ого көп басым түшө бербейт, Машага түшүп атат. Я хочу рассказать о Маше дегенде мен Маша жөнүндө айтып бергим келип жатат. О предлог ошондо эмне экен? Бул жөнүндө деген мааниде. Я хочу рассказать о Маше дегенде Маша жөнүндө. Ал эми Айбек деген бала жөнүндө айткым келсе, эмне деп айтам? Я хочу рассказать об Айбеке. Эмнеге бул жерде об болуп атат? Бул жерде о, а бул жерде об. Анткени Айбек деген ат үндүү тамгадан башталып жаткандыктан экөө баягы куюлуп айтылып кетпесин, О Айбеке деп айтылбаш үчүн, экөө бөлүнүү үчүн о предлогдун бир башкача түрү бар. Об Айбеке, об Азате, об Оле, об Ане. Көрдүңүздөр, об менен бөлүп алабыз, үндүү тамга менен башталган сөз болсо. Бул атка эле эмес, башка буюмдарга деле тиешелүү болуп калат. Ошондо О Маше деп Маша үнсүз тамгага башталгандыктан Оле болуп атат. Ал эми бул жерде об Айбеке деген үндүү тамгага башталгандыгы үчүн об деп жаздык. Бул биринчи предлогубуз, о предлогу. Дальше идем. Уланта берсек, эми бул жердеги сөздү карайбыз. Айбеку скучно без Маши. Бул жерден кайсы предлогго көңүл бурабыз? Без. Без деген бул сыз мүчөсүн билдирет. Ошондо ал жок, Маша жок, Айбек зеригет деген сөз. Скучно деген бул зеригүү. Зеригет Айбек, Маша жок, зеригет. Же болбосо Машасыз Айбек зеригет. Без деген бул ошол жок болгондон билдирет. Без сахара каша невкусная дегендей. Каша ботко, кум шекери жок, даамдуу эмес деген сыяктуу. Без, ансыз, кум шекерсиз, Машасыз Айбек зеригет. Идем дальше. Подарок от Айбека. Подарок от Айбека деген от деген предлогду карайбыз. Бул жерден белек Айбектен. Кимден? Айбектен. Же подарок от Маши, подарок от мамы, подарок от друга деген сыяктуу от предлогу ошондон, дан мүчөсүн билдирет. Машадан, Мишадан, Айбектен, апамдан, ошондо от болот, Подарок болобу же мен Айбектен келе жатам. Я иду от Айбека. Дан мүчөсүн билдирип жатат. Ал эми ушундан эле улантып кетсек, ал үчүн, ошого арналган деп айткыбыз келсе, подарок для Маши. Бул жерде белек Машага, Маша үчүн. Кимге? Машага. Для Маши. Для деген бул жерде предлог ошого арналган, ошол үчүн деген маанини билдирет. Белек Машага. Ошондо бир сүйлөм кылып айтып койсок болот. Подарок от Айбека, подарок для Маши. Белек Айбектен, белек Машага. Же болбосо подарок от Айбека для Маши. Белек Айбектен Машага, Маша үчүн. Дальше идем. Бул жердеги кызыл менен бөлүнгөн сөздөрдү окусак. У Маши бантик. У деген предлогду билесиздер, биз айтып кеткенбиз мурдакы видеодо. У деген бул жанында деген маанини билдирет, жанында турат дегенде. Бул жерден болсо
адамга карата айтып жаткан болсок, умашын кандай дагы мааниси болушу мүмкүн. Ошондо да мүчөсүн билдирет да. Машада бантик бар. У Маши бантик. Машада бантик. Же у Айбека кепка деп койсок болот болчу. Айбекте кепка. Машада бантик. Көрдүңүздөр, Идем дальше. На дегенде биз үстүндө деп түшүндүргөнбүз, На столе. Столдун үстүндө. На коробке. Коробканын үстүндө деп түшүндүргөнбүз. Бул жерде кандай сөз болуп калды? Машаны карап жатам. Ны мүчөсү. Смотрю на Машу. Машаны карап жатам. Смотрю на Айбека. Смотрю на Мишку. Смотрю на подарок. Көрдүңүздөр, ошол бир нерсени карап жатам. Бирок телевизор көрүп жатам дегенде смотрю на телевизор дебейбиз, смотрю телевизор деп эле айтабыз. Ошондо телевизор көрүп жатам. Ал башкача болот. Дальше. Айбекке өтөлүк эми. Благодаря маме у Айбека счастливое детство. Бул жерден толук кандуу сүйлөм экен. Бул жерден кайсы предлогко көңүл бурабыз? Благодаря деген сөз баягы узун сөз болгону менен бул жардамчы предлог бул жерде. Благодаря маме деген бул апасы бар үчүн ыраазычылык менен, благодарить деген ыраазычылык билдирүү деген сөз. Ал эми благодаря маме деген сөз бул апасы бар үчүн деп ыраазычылыгы менен айтып атат, Апасы бар үчүн Айбекте, у Айбека, у предлогду көрдүңүздөр, Айбекте бактылуу балалык деп атат. Благодаря маме, апасы бар үчүн Айбекте бактылуу балалык. Благодаря моему директору я сейчас хорошо работаю десе. Мен директорум ушундай бар үчүн деп ыраазычылык менен айтып жатат. Мен азыр жакшы иштеп жатам. Ошондой сыяктуу благодаря деп бул ыраазычылык менен айтсак болот. Дагы кандай предлогторду көрүп жатабыз бул жерден? По предлог. Пону биз мурдакы видеодо по бир нерсенин үстүндө бойлоп кетип бара жатат дегенбиз. Мисалы, я иду по дороге. Мен жолдо бойлоп кетип бара жатам деген. Бул жерде адамга карата кантип айтып атабыз? Маша скучает по маме. Маша апасын сагынып жатат. По маме деген скучает по маме. Бул апасын сагынып жатат. По. Скучает деген сөз менен сөзсүз түрдө по предлог колдонулат. Атайын ушу сүйлөм кылып скучает деп бул жерде жазылды, анткени ушул сөз менен кошулганда по ар дайым колдонулат. Дальше идем. Айбек рассказывает про маму дейт. Көрдүңүздөрбү? Айбек апасы жөнүндө айтып берип жатат. Про деген бул жерде предлог, о предлогго окшош болот. Жөнүндө деген маанини билдирет. Айбек рассказывает про маму. Айбек апасы жөнүндө айтып берип жатат. Про маму десек болот, же болбосо Айбек рассказывает о маме. Айбек апасы жөнүндө айтып берип жатат. Экөөнүн мааниси окшош. Андан кийинкиге өтсөк, между деген предлогду көрүп жатабыз. Между. Между деген бул бир нерсенин орун очогун билдириши мүмкүн. Баягы мурдакы сабакта көрсөтүлгөн эмес видеодо. Азыркы бул жерден түшүнүп кетсек. Между Айбеком и Машей подарки. Между деген бул ортосунда. Айбек менен Машанын ортосунда белектер бар, бул жерде. Между Айбеком и Машей подарки. Же болбосо мисалы, менин үйүм больница менен магазиндин ортосунда турат. Мой дом между больницей и магазином. Жана деген бар экен, бул жерде Айбек менен же Айбек жана Машанын ортосунда белектер. Дальше идем. Мындан ары кете беребиз. От дегенде айтканбыз, Айбектен деп. Эми бул жерден ордун билдиргендей от деп. От Айбека до Маши далеко деп жазылып жүрөт. Бул жерден Айбектен, бул мааниси ошол боюнча калып жатат. От до Маши, Машага чейин. До деген сөз бул чейин, далеко, алыс. Айбектен Машага чейин алыс. Же
сенин үйүңө чейин алыс деп айткыбыз келсе, до твоего дома далеко. Же менин үйүмөн мектепке чейин алыс деп атабыз. От моего дома, менин үйүмөн де, Айбектен, үйүмдөн деген сыяктуу. От моего дома до школы далеко. Көрдүңүздөр, бул дагы бир группа предлогторду эстеп, сөздөрүңүздөрдү ийгиликтүү колдонуңуздар. Эгер жаккан болсо видео лайк басып коюңуздар жана биздин каналга сөзсүз түрдө жазылыңыздар.